Республика Ата Журт партиясы Мады айыл аймагынын тургундарын алдына койгон максаттары менен тааныштырды. Өлкөдөгү реалдуу реформа, реалдуу иш-чаралар тууралуу айтып жергиликтүү калктын ишенимине ээ болушту. Алсак Мады айыл аймагында таза суу көйгөйү көп жылдан бери чечилбей, тургундар арыктан суу алып ичүүгө мажбур. Таза суу жок, балдарыбыз ооруп атат, ошо таза сууду бүгүн чечип бериңиз деп жазыптыр да. Эми ал болсо биздин камчы кызышайчы экөөбүздүн колубузда бар деп суранып атса керек. Бирок бүгүн биз аны чече албайбыз. Себеп дегенде ал подкуп болот. Бирок бир сөз беребиз. Кудай буйруса парламентке шайланып келгенде мына кагаз колубузда сөзсүз ушу таза сууду чечип беребиз. Бир гана бул айыл эмес, Кыргызстан боюнча чечип беребиз. Жергиликтүү калк Республика Ата Журттун программасын угуп чыгып, тизмедеги номер 5 партияга добуш берүүгө даяр экендигин билдиришти. Буларды ушул күнгө чейинки жасаган иштерине баа берип дагы биз ушу Республика Ата Журтту колдошубуз керек. Өмүрбек менен Камчыбекти жакшылап колдоп берсек, биздин элибиздин келечегин, Кыргызстандын келечегин оңдоп берет деп мен ишенип кетет элем да. Бүгүн эле партиянын лидерлери Ош областынын Кара Суу айылынын стадионунда 3000ден ашуун калк менен жолугушуп, олуттуу реформалар тууралуу маалымат беришти. Партиянын тең төрагасы Өмүрбек Бабанов 16 миллиард капиталдык салымдардын 2 миллиардын социалдык турак жайларга жумшаларын билдирди. Жыл сайын Кыргызстаныбызда 16 миллиард сом капиталдык вложение болот. Биз ошонун 1-2 миллиардын жанагы банктарга шартын түзүп берип туруп, алар болсо берген жанагы 20%, 10% биз дотация кылып, элибизге социалдык үйлөрдү курабыз. Жыл сайын Кудай буйруса сиздер бизди шайлап берсеңер, Кыргызстаныбыз боюнча 7,5 миң үй курулат. Алаканды жайып турабыз туугандар. Сүйлөйүн башта. Кымбаттуу Кыргыз элим, нокаттыктар. Мен мынабы Көкбел айылынан келдим. Исанов айылынан келдим айныкса. Силердин ушул жерде турганыңардын баардыгыңардын жүрөгүңөр мына камчы. Ana mınava bu kamınatında Өмүрбек ушул жигиттер үчүн аябай таза соксун. Ошондой эле партия башчылары Жогорку кеңештин депутаттарын мамлекеттик камсыздоодон ажыратуу менен 500 миллион сом үнөмдөп калса болорун билдиришти. Бул акча пенсияны көтөрүүгө жумшаганга толук мүмкүнчүлүк бар дейт партия өкүлдөрү. Республика Ата Журт партиясынын тең төрагасы Камчыбек Ташиев калкты өз добуштарын сатпай, чыныгы иштей турган партияга берүүгө чакырды. Байлар келип акчасын сунса, бийликтүүлөр келип бийлиги менен коркутса, күчтүүлөр келип дагы күчү менен коркутса, аган баш ийбестен, ага карабастан биз, урматтуу угандар, ар бирибиз жүрөгүбүз менен сезип, акылыбыз менен ойлонуп туруп, шашпай туруп, эч кимге добушубузду, абийирибизди, ушундай өзүбүздүн эң жогорку мыйзамдуу бийликти түзүүчү укугубузду эч кимге сатпайлы. Республика Ата Журт партиясы заманбап күчтүү жана өнүккөн мамлекет кура алат.